Kımbattуу mekendештер. Мына азыр улуу Рамазан айынын кирип келиши менен куттуктап бүтүндөй эл жерибизге амандык, тынчылык каалап, орозону жакшынакай кылып тосуп, орозо мезгилиндеги бүтүндөй каалоо тилектерибизди Аллах Таала кабыл кылып, элибизге, жерибизге тынчылык, молчулук берсин деген жакшы тилектер менен чыгалы деп турган мезгилде кыштын ызгаарындай болгон, чилдесинде соккон шамалдай болуп суук кабар келди. Биздин пикирлешибиз, биздин партиялашыбыз Кыргыз элинин маңдайында жаркылдаган жылдыз болгон чыныгы элдик артист, чыныгы төкмө, чыныгы сөздүн устаты, керемет ойлордун ээси Элмирбек Иманалиев дүйнө салды деген абдан суук кабар. Уккан кулак ишенбеген, акылың жетпеген, мына ушундай бир окуя болду. Адатта эмне айтаарыңды билип турчу жан болсоң да, мындай учурда бүтүндөй ойлоруң чаржайыт болуп, баягы күн тийип туруп эле бурганактап кар жаап кеткендей болуп, ушундай болот экенсиң. Элмирбек инем менен көп пикирлеш болуп, Кудайдын куттуу күнү таңертең мага саламын айтып, керемет каалоо тилектерин айтып, бүтүндөй эли журтка ошол тилектерди чыгарып, Элим ТВ деп, андан жарыялап, Кутман таң ага деп, мына сиз басып жүрөсүз, мен да басып жүрөм. Күн эрте менен адатыбыз ошондой жөө басмак эле. Мына ошол жаркылдап, күлүп жайнап турган кезинде 42 жаш деген не деген жаш. Жакында эле жолугуп, ага неберемди 5ке салып атат. Ошону таятасы катарында өзүңүз катышып берсеңиз деп турганынан ошол жака баратам дегенден экөөбүз үйдүн алдында 2 сааттай чай ичип, сүйлөшүп отуруп, сен сыймыктан Кыргызстандагы эң жаш таята сенсин деп тамашалашып кеттик эле. Ошол мезгилдерде ким ойлоп турушул? Жолугушууларыбыз акыркы жолугушуулар болуп атат деген сыяктуу. Анан мен иштеп аткан кабинетке келип отуруп, көпкө чейин сүйлөштүк. Акын болуп, мен аны Актаңдай деп койчумун. Актаңдай кандайсың деп. Ушундай болуп, көп чогуу жүрдүк. Москвага дагы жетелешип барып, тилекке каршы ысытмасы көтөрүлүп, суук өткөрүп алганбы, сахнага чогуу чыга албай калдым. Аябай өзүмдү ыңгайсыз сезем. Сизге чалган сайын, сизди көргөн сайын аябай ыңгайсыз сезем өзүмдү, агай деп. Мен айттым, ошол эле жерди унуттум мен. Ал оору деген антип айттырып келбейт. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү 21-кылымдагы эң мыкты акын, эң мыкты обончу, эң мыкты аткаруучу, ар бир сөзүн таразага салып таразалап турчу, коомдогу болуп аткан окуялардын баарын жүрөгү аркылуу өткөрчү Кыргыздын мыкты азаматы кетти. Тең мыкты азаматы кетти. Ошол сөздү кандай ишенбей делдиреп туруп айтам. Неге биз көзү жылтырап турган кезинде жакшы сөзүбүздү аябай айта албайбыз, көкөлөтүп көтөрө албайбыз? Неге кеткенден кийин гана ошол сөздөрүбүздү айтабыз деп калып калдым. Бирок
мен Элмирбек аябай көп нерселерди айттым эле. Ал да көп нерселерди айтып, пландары менен бөлүшүп. Келечекте сиздин баскан жолуңуз менен мен да басам. Сиздин жаныңызда мен болом. Мен дагы ушул ишенимдерге башымды сайдым. Мына жазуулары турат мага ушундай кылып аябай каттуу каалоо тилектерди айтып. Экөөбүздүн колубуз бирге болот, кайда барсак чогуу барабыз деп. Мына ошол колдон айрылып отурам. Мен эмес, бүтүндөй кыргыз журтчулугу, кыргыз маданияты, кыргыз эли айрылып отурабыз. Аттиң дүнүйө. Не деген чогуу жасай турган иштерибиз бар эле. Аттиң, башка сөзүм жок. Мен бир гана нерсе айтам. Аллахым акыретин берсин. Бул дүйнөдөгү билип билбей пендечилик менен кетирген күнөөлөрүн Аллах кечирген болсун. Акыретин абат кылып, өзү сүйгөн пенделеринин катарында болуштуктарын насип эткен болсун. Балдар аябай жаш калды. Мына жарк этип комета сыяктуу болгон бир адамдардын өмүрү болот экен. Жарк этип өттү да кетти. Баягы Булбулум деген ырды 16 жашында жазып, 16 жашта мен айттым эле, Элмир, 16 жаштагы жигит 60-тагы күйүттүү болгон, абышкадай болгон сезимдерди 16 жашта кайдан таптың сен ошону деп. Мен көпчүлүк учурларда айтып келгеним, жаш эмне менен өлчөнөт деп. Жаш бул жашаган жылдар менен эмес экен. Жаш бул адамдын бүт жан дүйнөсүн сарптоо менен өлчөнөт экен. Мына соңку кайрылуусу эле не деген кайрылуу. Саясат боюнча, жашоо боюнча не деген керемет сөздөр. Мына ошол жарк этип күйөт экен дагы. Тилекке каршы кезинде жарыгына барып, топтолуп, күйүп жанып аткан азаматтарыбыздын жанына барып, жылынып, ошолорго жөлөк болуп туруу элдин арасында кыйын болуп баратат. Жараткан акыретин берсин. Айтаар сөздөрүм алдымда дагы. Бүтүндөй жакындарын айтам, кайрат кылыңыздар. Дагы менин айтаар сөздөрүм алдыда.